Рахмат. Бул жерде мен коллегаларыма толук кошулам. Ошондо избирательный фонддор боюнча деген 100 000 сом пароктогоп койгону менен шайлоо учурунда меники эң кыска шайлоо учуру болуп калды, 20 күн. Ошондо деген 100 000 сом которулуп, бирок деген баардыгына эле ачык маалым, биз канча агитаторлорду алып атабыз да. Ошол жерден атай кишилерди издеп, ким аркылуу, ал кишилердин репутациясы кандай болот деп ар бирөөсүн текшерип чыкканча 20 күн жартысы эле өтүп кеткендей болуп калды да. Ошондуктан мен ойлойм, бул сумма көтөрүлүш керек. Кандидаттын өзүнүн суммасы аныс эле каражат кайдан келгени кийин текшерилет да. ЦИКтен да текшерилет, жада калса керектүү органдар да текшерип жатышат. Парокту көбөйтүш керек дегенге мен толугу менен кошулам. Бул жерден коллегаларым туура маселе көтөрүп атат. Сөзсүз түрдө порог деген 100 000ден эмес, андан көбүрөөк болуш керек. Анткени биз ачык айкындыкты талап кылып атабыз, бирок парламенттен, башка органдардан, бирок өзүбүз парламентке келгенге чейин ошол маселе ачык болуш үчүн бул фонд сөзсүз түрдө, расмий түрдө да мындай көтөрүлүш керек и ачык болуш керек да. Мен ошого толугу менен коллегаларыма кошулам. Туура маселе көтөрүлүп атат. Рахмат.